Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Праганын борборунда 14 адамды атып өлтүрдү делген адамдын видеосу тарады. Праганын борборундагы Карлов университетинде болгон атышуудан 14 адам каза болуп, 25 ар кандай деңгээлдеги жарадар болгон. Бул жаңыланган маалыматтарды Чехиянын полициясы кызматы таратты. Кол салган адам аны жок кылуу операциясы учурунда каза болгон. Ал укук коргооргандары тарабынан атып өлтүрүлгөнбү же өз жанын кыйдыбы азырынча белгисиз. Интернетте окуянын күбөсү тарткан видео жарыяланды. Чехиялык басылмалардын маалыматына караганда, искусство факультетинин студенти Давид Казак тарабынан жасалган. Ал 24 жашта болчу. Кол салган адам адегенде имараттын ичинде, андан кийин башка студенттер жашынууга аракет кылып жаткан чатырга ок чыгарган. Ок атуу оптикалык көрүнүшү бар мылтыктан жасалган. Полиция кызматы жигит атасын университетте ок атуудан бир нече саат мурун өлтүргөн деп шектелүүдө. Ок аткан жарандын батирин тинтөө учурунда ага мыйзамдуу түрдө таандык болгон куралдын бир нече түрү табылган. Чехиянын полициясы ошондой эле Казактын Праганын четиндеги токойдо 15 декабрда 32 жаштагы кишини жана анын 2 айлык кызын атып өлтүргөн ачык элек кылмышка тиешеси бар экенин иликтеп жатат. Булак Суперкежи. Орусиянын абактарында жазасын өтүп жаткан кыргызстандыктарды согушка тартуу аракети болгон. Быйылкы жылдын маалыматына таянсак, ушул күндөрү Орусиянын абактарында 1077 жаран отурат. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Орусиянын абактарында жазасын өтүп жаткан кыргызстандыктарды согушка тартуу аракети болгонун белгиледи. Анын айтуусунда Орусияда ар кандай себептер менен абактарда жаткандардын ата-энелери балдарын Украинага согушка жиберилүүсүнөн кооптонуп жатышат. Орусиянын түрмөлөрүндө кармалган кыргызстандыктар басымдуу бөлүгү баңгизат колдонуу, аны таратууга байланыштуу айыпталгандар. Быйыл чет өлкөлөрдөгү түрмөлөрдө жазасын өтүп жаткан 100дөн ашык кыргызстандык мекенине которулду. Булак Назар Ньюс Кежи. Рубльдун келечеги кандай болору айтылды. Валюталардын рубльга карата бекемдөө тенденциясы жылдын аягына чейин жана 2024-жылдын башына чейин созулушу мүмкүн дейт экономика илимдеринин кандидаты, каржы талдоочусу Михаил Беляев. Ал Лента.ру менен болгон маегинде улуттук валютанын келечегин айтып берди. Валюталардын курсунун катышы өлкөлөрдүн экономикасынын жалпы абалынан көз каранды дейт эксперт. Анын айтымында рубльдун арзандашы Россиянын экономикасы туруктуу позицияда болгону менен курстун туруктуу болуш үчүн жакшы эместигин чагылдырат. Экономикада биз берген артыкчылыктар негизинен аскердик өнөр-жай комплексине байланыштуу жана ал экономиканын белгилүү бир бөлүгү. Албетте бул тармактын өсүшү экономика үчүн жагымдуу, бирок анын эффективдүүлүгү валюта курсуна таасир эте тургандай жогору эмес. Бирок Америкадалар өз көйгөйлөрүн чечип алышкандай. Ал жерде баары жакшы болбой жатат. Бирок ал катастрофалыктан алыс деп түшүндүрдү экономист. Белаевдин болжолунда доллардын курсу кеминде 92, эң көп дегенде 95 рубльга жетет, евро 102-103 рубльга чейин жетиши мүмкүн деп мойнуна алды. Экономист белгилегендей, доллардын көтөрүлүшүнүн фонунда алып сатарлык күчтөр оңдоолорго таасир эте башташы мүмкүн. Анан курс токтойбу же токтобойбу, өкмөт рыноктук факторлорду ооздуктайбы, ошого жараша болот. Булак Назар Ньюс Кежи. Бишкекте тиш доктурга барган наристенин өлүмү боюнча кылмыш иши козголду. Тиш дарылатуудан каза тапкан 3 жашар кыздын окуясы боюнча күбөлөр суралууда. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынан билдирди. Маалыматка ылайык аталган окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 146-беренесине медициналык же фармацевтик кызматкер тарабынан кесиптик милдеттерди талаптагыдай эмес аткаруу ылайык кылмыш иши козголуп, бардык экспертизалар дайындалган. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Ошондой эле милиция кызматкерлерине атайын тапшырмалар берилип, күбө адамдар суралууда деп айтылат билдирүүдө. Буга чейин жеке менчик тиш дарылоо клиникасында 3 жашар кыз каза болуп, министр Алымкадыр Бейшеналиев атайын комиссия түзүлгөнүн билдирген.
Булак Супер KG. Президент Садыр Жапаров 25-26 декабрь күндөрү Орусиянын Санкт-Петербург шаарында Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин кезектеги отурумуна жана көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине кирген өлкөлөрдүн жетекчилеринин бейформал жолугушуусуна катышат. Бул тууралуу бүгүн 22 декабрда президенттик администрациядан билдиришти. Маалыматка ылайык, Жогорку Евразия экономикалык кеңештин мамлекет башчылары тарабынан биримдиктин мындан аркы ишмердүүлүгү үчүн зарыл болгон чечимдер каралып, эл аралык ишмердүүлүгүнүн 2024 жылга негизги багыттары жана ЭЭП макроэкономикалык саясатынын 2024-2025 жылдарга багыттары бекитилет. Мындан тышкары отурумда 2030-2045 жылдарга чейинки мезгилде Евразия экономикалык бирлигинин алкагында интеграциялык процесстерди андан ары өнүктүрүүнүн милдеттеринин жана негизги багыттарынын каралуусу жана Иран менен ЭЭПтин эркин соода аймагы жөнүндө макулдашууга кол коюусу күтүлүүдө. Ошондой эле көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин жетекчилеринин бейформал жолугушуусунда 2023 жылы өз ара аракеттенүүнүн жыйынтыктары чыгарылып, келечекке карата негизги милдеттер аныкталат жана актуалдуу эл аралык регионалдык темалар боюнча пикир алмашуу болот деп айтылат маалыматта. Булак Супер KG.